Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздерге таттуу токочтордун жасалуу процессин көрсөтүп беребиз. Анда эмесе бизге аны Рахат айым көрсөтүп берсин. Саламатсызбы? Саламатчылык. Азыр мен болсо таттуу токочтордун 2 жасалуу процессин көрсөтүп берем. Анда эмесе биринчисин баштайлы. Анда эмесе жасалуу процессин киришели. Бизге алар үчүн эмнелер керек? Анан кандай аталат биздин биринчи токочубуз? Биринчи токочубуз капкейк деп аталат. Ага болсо 200 грамм un керек. Ченеп даярдалганбыз. Ченеп даярдалган. 180 грамм сахар. Сливочный масло 200 грамм. Анан жумурткадан 3. Анан жумуртка. 1 кашык разрыхитель. Разрыхительден 1 кашык, да? Анда эмесе бул жака салып эле миксердин жардамы менен аралаштыра беребиз. Ооба. Биринчи кайсыны салабыз? Биринчи сливочный маслоны салабыз 200 грамм. Грамм унга 1 чай кашык разрыхитель кошуп алабыз. Аралаштырабыз, э? Анан аралаштырабыз жакшылап. Жакшылап аралаштыргандан кийин муну бул жака кошуп алабыз. Муну атайын баштыкчага салып алабыз. Муну идиштерине ыңгайлуу болуш үчүн. Буга салынған соң идиштерине куюп чыгабыз. Бул даяр болду. Муну азыр 180 градуска бышырабыз. Жарым саатта бышып даяр болот. Бисквитибиз даяр болду. Анда эмесе азыр кремин даярдоо процессине киришели. Ал үчүн бизге эмнелер керек? Буга азыр 350 грамм творожный сыр керек. Кремибиз даяр болду. Муну атайын мындай насадка менен коздоп алабыз. Кремдин үстүн атайын конфеттер менен коздоп койсок болот. Анда эмесе биздин капкейк аттуу таттуубуз даяр болду. Тамагыңыз таттуу болсун. Рахмат. Мындай таттууну сиздер дагы үйүңүздөрдө жасап, жакындарыңыздарды кубандырсаңыздар болот. Жашооңуздар дайым таттуу болсун. Тахмина Кенжебек кызы, Гүлчоро Казымкулов, Нью ТВ таң маанай.